Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Бүгүн биз силер менен жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү боюнча кеп кылабыз. Жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Бир тутумдуу сүйлөмдөр жана эки тутумдуу сүйлөмдөр. Бир тутумдуу сүйлөмдөр. Мында бир гана баш мүчө же баяндооч болот. Баш мүчөлөрүнүн милдетин аткаруучу сөздөргө этиш зат атоочко, жалпы семантикасынын кыймыл аракеттин аткаруунун белгилүүлүгү же белгисиздигин же жалпылыгын көрсөтүүчү кайсы бир мүчөлөрдүн негизинде түзүлгөндүгүнө карай экиге бөлүнөт. Баяндоочу аркылуу уюшулуучу сүйлөмдөр жана экинчиси аркылуу уюшулган сүйлөмдөр, башкача айтканда атама сүйлөм. Мына ошол бир тутумдуу сүйлөмдөр аркылуу уюшулган сүйлөм атама сүйлөм болот дагы. Баяндоочу аркылуу уюшулган сүйлөм бул жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм жана жаксыз сүйлөм болуп 4 топко бөлүнөт. Баяндоочу аркылуу уюшулган сүйлөмдөрдүн биринчиси жалпы жактуу сүйлөм. Бир тутумдуу сүйлөмдөгү кыймыл аракет же кыймыл аракетке байланышкан түшүнүктөр мазмуну боюнча бардык жактарга бирдей жалпы мүнөздө болот. Жалпы жактуу сүйлөмдө жалпыга таандык, талашсыз чындык, сөзсүз боло турган болуп жаткан окуя, кубулуш, адамга эң керектүү тажрыйбалар, мамиле, аракет берилет. Мисалы, ата-энеңдин баркын жок болгондо билерсиң. Же болбосо, кепти каап айтпа, таап айт. Жалпы жактуу сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдөрдө деле жана татаал сүйлөмдөрдө дагы колдонула берет. Белгилүү жактуу сүйлөм. Баяндоочу белгилүү бир жакты көрсөтүп турса да, мазмуну боюнча каймана баяндоо маанисинде айтылган бир тутумдуу сүйлөмдөр. Мисалы, малдын башынан кечтим. Баракелде, кайратын, акылын көрчү. Демек, жак белгилүү болуп турат. Үчүнчүсү белгисиз жактуу сүйлөм. Кыймыл аракетти жасоочу, аткаруучу ээси белгисиз болсо да, түзүлүү негизин үчүнчү жактагы этиштик баяндоочу уюштуруп турган жөнөкөй сүйлөмдөр. Мисалы, көпкө чейин анын кылык жоруктарын айтып жатышты. Кайсы жакка айтып жаткандыгы белгисиз болуп турат. Төртүнчүбүз жаксыз сүйлөм. Аракет кылуучу жагы болбогон, сүйлөмдүн бардык белгилери баяндоочу аркылуу гана берилип турган сүйлөмдү айтабыз. Мисалы, жаактуудан кечпебез, кайда болсо да бир өлүм, асанды кошуп алууга болбойт. Демек, жагы белгисиз. Эми аркылуу уюшулган атама сүйлөм жөнүндө айтып өтөйүн. Кубулуштардын, окуянын, мезгилдин, орун, мейкиндиктин аттарын жалпы атоо иретинде айтылган бир тутумдуу сүйлөмдөрдү биз атама сүйлөм деп айтабыз. Мисалы, дем алыш күнү, убакыт кеч болуп бараткан эле. Түн, жолоочулар жолун улап келе жатышты. Демек, кандайдыр бир учурду атап туруп, анан андан ары кийинки ой уланат. Эки тутумдуу сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдүн грамматикалык борборун эки баш мүчө жана баяндоочу түзөт. Мисалы, көздөн мурда көңүл көрөт. Эмне кылат? Көрөт. Баяндооч эмне көрөт? Көңүл бул сүйлөмдүн ээси. Эки тутумдуу сүйлөмдөр булар айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай экиге бөлүнөт. Жалаң сүйлөм жана жайылма сүйлөм. Жалаң сүйлөм бул жалаң гана менен баяндоочудон гана түзүлөт. Мисалы, Асан окуйт. Эмне кылат? Окуйт. Ким? Асан. Экинчиси жайылма сүйлөм. Баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн турат бул жерде. Асан мектепте окуйт. Эмне кылат? Окуйт. Баяндооч. Ким? Асан сүйлөмүнүн ээси. Каякта? Мектепте. Бул бышыктооч болуп турат. Бүгүн биз силер менен бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндө кеп кылдык. Эми ушул өтүлгөн тема боюнча түзүлгөн тесттик суроолорго көңүл буралы. Төмөнкү варианттардан айтылуучу ой 3 жакка тең таандык болгон учурун тап дейт. Демек, жалпы жактуу сүйлөмдү сурап атат экен. Элдердин достугун, ынтымагын чыңдайлы. А варианты бул. Бсы жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Всы эптеп узатып жиберүүнүн амалы го. Гсы ойлонбой иш кылсаң, оозуңду карманарсың. Демек, жалпы жактуу сүйлөм деп биз жогоруда айтып кеткенбиз. 3 жакка тең таандык болуп,
айтылган кандайдыр бир таалим тарбиясы бар сүйлөмдөр деп айтканбыз. Демек бул жерде туура вариант Г болуп эсептелинет. Кийинки тесттик тапшырмабыз төмөнкү варианттардан баш жана айкындоочу мүчөлөр катышкан учурун тапкыла дейт. Бул жерде балдар жайылма сүйлөмдү сурап атат экен. Баш мүчөлөр дагы айкындоочу мүчөлөр да катышыш керек экен. Асы сууда Сулайман, тоодо Толоймон. Бул жерде атама сүйлөм болуп калды. Өкмөт кимдики суроолуу сүйлөм. Бул жерде айкындоочу мүчөлөр кезикпейт. Элебес минген тору баспай калды. Эмне кылды баспай калды? Баяндооч. Эмне баспай калды? Тору. Бул сүйлөмдүн ээси. Ал эми кайсы тору? Элебес минген. Бул аныктоочтук милдет аткарды. Ал эми Г варианты Айбек келди. Бул жалаң сүйлөм. Менен гана баяндоочтон турат. Ошентип биз жайылма сүйлөмдү сураган экен. В вариантын туура деп эсептедик. Бүгүнкү тема боюнча жетиштүү маалымат алып, толук түшүндүңөр деген ишеничтемин. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта тургула.